Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү жыйындын негизги максаты, маалымат жыйынынын негизги максаты ушул кыргыз-тажик чек арасындагы болуп аткан соңку мезгилдеги кырдаал, түзүлгөн кырдаал, анын себептери, эмне себептен ушундай болуп чыгып атат, эмне үчүн ушундай соңку кездерде бул абал абдан катуу курчуп кетти, күчөп кетти. Анын себептерин эмнеден көрсөк болот? Бүгүнкү күндө кыргыз бийлиги ал маселени чечкенге мүмкүнчүлүгү барбы же жокпу? Эмне үчүн ушунча мезгилден бери биз динамикасын карап көрөбүз. Ушул соңку 9 жылдын ичинде канча жолу ушундай чек арадагы чатактар болуп чыкты. Соңку 20 жылдын ичинде бул маселе канча жолу көтөрүлгөн жана кандай деңгээлде көтөрүлгөн? Мына ушулар боюнча. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, массалык маалымат каражаттарында, айрыкча өкмөткө ыктаган массалык маалымат каражаттарында эч качан так даана маалымат берилбейт. Тажикстан тараптан берилген маалыматты караңыздар, Кыргызстан тараптагын караңыздар. Мындай көз каранды эмес массалык маалымат булактарын карап көрсөңүздөр, таптакыр бири-бирине дал келбейт. Анын себептери эмнеден болуп атат? Биз ошого мүмкүн болушунча так, ачык жоопторду бергенге аракет кылабыз. Биринчи суроо берердин алдында кайсыл телекомпания же радиостанция же электрондук массалык маалымат каражаттарысыздарбы айтып деп, атыңыздарды айтып, атап берсеңиздер болот. Бир да бир суроого жоопсуз калбайт буюрса. Экинчиден, ыңгайсыз суроо деген болбойт. Каалаган сурооңуздарды бергиле. Бирок мына ушул теманын арасында, эгерде ошол теманы жакшы билсек, мен башынан кайталаганга мажбур кылбасаңыздар. Уважаемые коллеги, доброе утро, я вас приветствую. Тема сегодняшней пресс-конференции, она очевидная, самая наболевшая. Уже третий день не сходит из новостных лент. Это обострение ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Мы сегодня попытаемся дать точную оценку, из-за чего в последнее время, за последние, скажем, 10 лет усиливаются такого рода приграничные конфликты. Способна ли сегодняшняя власть, сегодняшние специалисты решать эти вопросы? И в чем вызвано недовольство местного населения? Если посмотрим средства массовой информации, особенно которые защищает официальная власть, она дает информацию однобоко. Она не соответствует действительности. Сильно разнятся информации, которые даются с таджикской стороны и кыргызской стороны. Сегодня попытаемся дать, на мой взгляд, ответы на те причины, которые возникают, усиливается в последнее время такого рода конфликтов. Я прошу, прежде чем давать вопросы, назвать себя, телерадиокомпанию, радиостанции, электронные средства массовой информации. Если сегодня уж модно, если вы блогеры, то представьтесь, пожалуйста. Нет запретных тем, не бывает неудобных вопросов. Все, что касается по теме сегодняшней пресс-конференции, пожалуйста, задавайте. Ошол башкарушунда жергиликтүү кеңештин депутаттары келип, бийлик өкүлдөрүнө кулак кабыш кылды эле да, ушундай чек арада абал жакшы эмес болуп атат деп, анан эртеси ИИМ аларды 9 саатка чейин сурак алды. Кийин болсо ИИМ кайрадан маалымат таратты, улут аралык кастыкты козутуу деген негизде сурак алынды депчи. Ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Негизи эле ушундай учурда суракка алса, кийин ушундай абалды айткандар чыгат деп ойлойсузбу? Атыңыз ким? Кызжыбек. Айым, абдан актуалдуу суроону бердиңиз. Биздин Кыргызстандын денесиндеги моундай болуп илиңдеп бараткан суроону берип атасыз. Бизде ким чындыкты көтөрүп чыккан болсо, заматта милиция баса калмай, бул адат. Бул өнөкөт. Анын себеби көп. Биринчиден, бийлик аябай сабатсыз, алсыз. Алар түшүнбөйт эмне болуп аткандыгын. Экинчиден, алар ушундай саясатка өтүп алды. Ким сүйлөсө баса калган болсо, коркутуп коебуз дагы экинчи ушундайлар сүйлөбөй калат деген. Бул арам оокат. Өтө туура эмес нерсе.
Мен кече өзүмдүн кыскача билдирүүмдө ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарына терең ыраазычылык билдирдим. Биринчи жолу жергиликтүү депутаттар баш көтөрүп ошол жердеги болгон окуяны акимине, губернаторуна же болбосо жогорку кеңешине карабастан түздөн түз элге маалымат берген ошол 3 айылдык кеңештин депутаттарына мен терең ыраазычылык билдирем. Азамат, барекелде ошолор. Көптүн катарында башын катып жатпастан ошол жердеги мындай бир күч алып келаткан чыңалуунун алдын ала коңгуроо кагып, ушуга чара көрүүңүздөрдү суранабыз деп кайрылды. Мен Кыргызстандын элине кайрылам. Ушул сыяктуу жергиликтүү кеңештин депутаттарынын өкүлдөрүн коргоп алганды, сыйлап алганды, көтөрүп алганды үйрөнмөйүнчө бизде экинчи баягы элим, жерим деп көкүрөк кагып чыккан кишилер азайгандан азайып бара берет. Бул абдан сабатсыз. Мындайча айтканда, чыккынчылыктын ар кандай түрлөрү болот. Бул ушул өз мамлекети, өз жерин коргоо, сактоо боюнча маселе көтөргөндүгү үчүн суракка чакырып алуусу бул кыргыз милициясы тарабынан, кыргыз бийлиги тарабынан чыккынчылык катарында баалайм. Башка баасы жок алардын. Аман болушсун. Аларга баары бир, алар кайдыгер. Себеп бизде сөз бар. Бала ыйлабасы эмчек жок дегендей. Алар ошондой болуп, зыркырап, какшап келип Бишкекке чейин келип айтпаса, ал маселени ким көтөрөт? Жогорку кеңештен көтөрүлөбү? Жок. Министр көтөрөбү? Жок. Губернаторун көтөрөбү? Тескерисинче жабат. Бүт баарын жаап жашырышат. Мен бүгүн азыр көрдүм, жогорку кеңеш өкмөт башчысын маалыматын угат экен. Эмнесин угат? Ошол жергиликтүү кишилерди чакырып алып, ошол депутаттарды чакырып, айыл өкмөттөрүн чакырып ошолорду угуу керек. Анан бир күнгө барып келип туруп эле ошол премьер-министр ал жердеги бүт жагдайды түшүнүп калды дейсиңерби? Мен аябай чоң күмөнүм бар. Мен ушундай баа берем аларды, суракка чакыргандарды. Можно вопрос Делесупова, «Фактус Медиа». Все-таки еще раз напомните, пожалуйста, по соглашению 2009 года, историю соглашения, подробности. Да? Это актуальный вопрос. Вот уже читатели напоминают об этом соглашении. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы в рамках работы своей бывшим спикером парламента наверняка встречались с Сооронбаем Жээнбековым, потому что он собирал, да, бывших руководителей парламента. Да. А поднимали вы вопрос границ на той встрече? Вот два вопроса к вам. Ну, начнем давайте с того, что я поднимал ли этот вопрос. Я поднимал в целом вопрос о беззаконии, о некомпетентности государственных институтов власти, о некомпетентности. Мне кажется, что в этом вопросе как раз и государственная граница, социальные, экономические, все вопросы туда входят. Роль личности в истории. Речь идет о компетентности. Что касается договора 2009 года, то, что сегодня особенно из уст Аксакала Мамата Айбалаева каждый день, по-моему, все телекомпании уже пригласили, стыдно и страшно на него смотреть, позорно смотреть. Аксакал, который мечтает о чем-то или надеется на что-то, это просто, мне кажется, что это бесчеловечно. У меня других слов нету. В 2009 году договоры, как такового, никакого договора нет, есть протокол. А таких протоколов подписываются с разными государствами, межведомственные, межправительственные протоколы, межгосударственные протоколы десятками, сотнями. Вот, пожалуйста, средства массовой информации трубят, что Сооронбай Жээнбеков тем или иным государством подписал около 20 протоколов. И что? Покажите мне хотя бы одного протокола, который работает. Говорили о том, что с Российской Федерацией подписано около 30 протоколов. И что? Который из них работает? Покажите хотя бы одного протокола. Таких протоколов в рабочем режиме подписывается сотнями. Давайте я вам самый свежий пример. Вот встреча, очень счастливое лицо господина Жээнбекова с Эмомали Рахмон. Это в июле этого года. И что они говорят? Пресс-служба двух государств взахлеб рассказывали, как плодотворно поговорили лидеры дружественных стран и какое значение встреча имела для решения приграничных конфликтов. Что они подписывали? Протокол намерения было подписано межправительственное, межведомственное, межгосударственное, я повторяю, сотнями. И что?
Даже президенты и межправительственные протоколы не выполняются. Даже ратифицированные межпарламентские договора не выполняются. Вы прекрасно знаете, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического сообщества. А там какие условия, какие договоры? Беспрепятственное вхождение наших товаров до границы с Белоруссией. И что? Выполняется. Поэтому каждый раз делать ссылку на протокол, подписанный в 2009 году между секретарями Совета Безопасности Кыргызстана и Таджикистана, это как бы помягче слово выбрать. Это сказка просто. Это утопия. А после того, как они заявили об этом, сколько раз подписывали такие протоколы, сколько раз встречались? Каждый раз говорили, что подписали такие протоколы. И что в результате? Вы знаете, самое главное, мне кажется, что сегодняшняя власть, все, что касается межгосударственных, межправительственных, пограничных вопросов, скрывает очень много документов. До сих пор неизвестно, какие документы были подписаны между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан, касающиеся по Аксайскому району. Я недавно был. Какие демаркационные работы проводятся со стороны Узбекистана, я видел своими глазами. И в продолжение того протокола, который было подписано в марте 2009, продолжение этого протокола, если память не изменяет, в третьей декаде декабря того же года, 2009 года, в городе Ош подписан еще один протокол. Я бы очень сильно хотел, чтобы депутаты поинтересовались и получили этот протокол. Диля, я исчерпывающе ответил? Да. Или еще остались какие-то? Ну, все-таки я уточняющий такой вопрос задам по поводу того, что вот этот протокол действительно на тот момент повлиял на ситуацию. То есть были ли решены конфликты на тот момент? И мы же прекрасно знаем, что дорога Баткен-Ошина до сих пор, ну, как минимум в странном состоянии, правда же? Да, на тот момент решали ли какие-то там вопросы, Да. этот протокол, Он я смог должен как бы сказать, урегулировать вот безусловно. остро текущие вопросы? Абсолютно. Вот в течение 10 лет беспрепятственно мы обеспечили тогда независимую автомобильную дорогу Кыргызской Республики. Человек выезжает из города Сюлюктө, беспрепятственно приезжает до Бишкека. Если вы помните, ну, наверное, не помните, конечно, там, местные жители прекрасно понимают и знают, и они не раз выступали и говорили о том, что именно на этом участке с двух сторон таджикская сторона в одностороннем порядке строили свои какие-то блокпосты. И если гражданин Кыргызской Республики хотя бы переходит из Лейлекского района в Баткенский район, если у него имеется 2 килограмма риса или 3 килограмма сахара, обязательно подвергался контролю. И более того, таджикская сторона заставляла раздеваться девушек, женщин перед родителями, перед детьми. Вот такие издевательства были. Мы не должны забывать, это буквально было 10 лет тому назад. И надо больше слушать мнение местных жителей. Ведь, уважаемые журналисты, вы же тоже не заинтересованы в том, чтобы непосредственно из первых источников получать информацию. Вы должны были быть заинтересованы непосредственно приехать туда, буквально 2 дня пожить, посмотреть, поговорить, пообщаться с местными жителями, что было 10 лет тому назад, что стало сегодня. И она стала бы очевидной. Спасибо. Да. 13 квартал, жекеменчик гезит, Аттокуров, жандар. Азыр сиз айттыңыз, негизи протоколдор көп иштебейт депчи. Көп эл аралык келишимдер иштебей калат, протоколдор иштебей калат деп. Бирок азыр сиз ойлойсузбу, ошо сиздин протокол азыр иштеп атабы депчи. Себеби дегенде, ошол сиз келишим түзгөнгө чейин ал мача айында эчтеке курулган эмес экен. Сиз келишим түзүп, кол койгондон кийин курулуптур. Курулуп баштап
тажиктер көчүп келип куруп башташты. Булар ошо сиздин протокол аркылуу ошол айылдарды куруп башташтыбы? Бул суроо. Бул суроо эме эле жооп деле болуп калды окшойт. Бул биринчиси. Ага чейин келишкен эмес. Ошол учурда сиз $1 сатып атасыз. Ошондой болуп атат да. Сен энем мындай кыл. Ошол протоколду алып карадым, эскичиби? Сен энем мындай. Примерный да 49 жылга дейт да. Эми азыр сиздин үйдө өзүңүздүн менчик уюңуз, малыңыз болсо, мен $1 сатып алдым кылып эле койсом, сиз уюдун менчиги мен болуп калып атам да, логический жагычы. Бул жерде бардык маселе ошол жерде чыгып атат. Сен энем мындай кыл. Кесиң журналистпи? Журналист. Анда булагын издеш керек. Издеп таптым. Мону карап көр. 2010 жылы 24 чегаралык конфликт чыгып атат. Чатак чыгып атат. 2010 жылы. 2011 жылы 18 жолу ошондой чатак чыгып атат. 2012 жылы 18, 2013 19, 2014 жылы 32 жолу ошондой чатак чыкты. Эмнеден чыкты? Эмне маселе менен чыкты? Биз башыңа кылыч кармап турса дагы, ай балта турган болсо дагы, чындыкты кашкайып туруп айт дагы, эгерде түшүнбөй турган болсо, кайрадан сураганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ал сыяктуу протоколдор жүздөп саналат. Бул бир. Эми үчүн ошол мезгилден баштап алар курулушту баштап атат. Айылыңда болсоң, сен үйүңдү таштап кетсең, кошунаң сөзсүз кирип, же алмаңды, коробуңдагы, же өрүгүңдү, же тоогуңдун жумурткасын алып кетет. 2010 жылдан баштап көтөрүлүп атат ушул маселенин баары. Эмне үчүн? 2010 жылдан баштап Кыргызстанда бийлик жок. Эл, мамлекет канчалык алсыраган сайын ошол мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланганга аракет жасалат. Мына биз революция жасадык деп 2 жолу кыйкырды. Натыйжада мамлекет деген жокко чыкты. Конституцияны жокко чыгарышты, декреттер менен жашап калды, мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, мына 1-14 жылы 32 жолу өтүп атат. Ушундай чатак. Именно ошол жерден өтүп атат. Анткени Айбалаевдин айтуусу боюнча газетада чыктыр бүгүн пресс-кежиде. Сиз кол койгондон баштап ошол жерде үйлөр курулуп, Лейлек району менен Сүйүктү, Баткен бүт анклавда калып калды. Ошого жооп берип койсоңуз деген. Энем, мына кишини көрдүңбү? Мына кишини ошол биз сыяктуулар 40 жыл жемилеп келген. Фамилиясын да кайтырбай келген. 40 жыл. Мына кишини кыргыздын чыккынчысы катарында көрсөтүп келген. Энем, сен маселени туура түшүнүп алып, ошол маселе боюнча айтып берсеңиз деген. Мен түшүндүм, мына азыр бул кызга жооп берип атканда, бул кызга түшүндүрүп атканда айтып бербедимби мен? Бизде мамлекет жок болгондон кийин ар ким өзүнүн каалаганын, кызыкчылыгын колдонуп калганга Газпромду $1 саттык. Бул $1. Ошол сыяктуу эле жерде $1 кетип атат деген. Кетпейт бул. Анткени сизде Бул протоколдо бар экен. кетпейт бул, иним. Примерный депчи. Кетпейт бул. Бир угуп тур. Мен өзүмдүн үйүмдү да сата албайм. Мен өзүмдүн үйүмдү сата албайм, билесиңби? Сен сата аласың ба? Мен $1 эгерде келишим болуп калса Сата албайсың. Логика. Сата албайсың. Сата албайсың, иним. Аялың барбы? Бизде бар. Токтоп тур, аялың барбы? Бар. Аялың кол коймоюнча сата албайсың сен. Өзүңдүн үйүңдү сата албайсың. Бул бирде. Жер конституцияны эгер биз так изилдеген болсок, караган болсок, чегараны аныктоо бул жогорку кеңештин үй карам укугу. Билесиңби ушуну? Ратификация. Ошол эле вопросто экинчиде бар каркыра боюнча да сизге сөз болуп атпайбы? Азыр бүт маалыматта сиз боюнча болуп атат. Сиз ошол жерде күнөөлүү $1 өзү сатып жүргөн. Бирок сиз жооп беришиңиз керек да, баягы биз сизди күнөөлүү эле эмес, ошого так жооп берип койсун деп атабыз да эл алдында. Андан кийин каркырада дагы бүгүнтөн кечеден баштап чыгышты, жалгыз эле каркыр эмес, таласта граниттин жери кетип калган. Токмокто жерлердин баардыгын анклав кылып, анда спикер болуп отуруп 63% ак жолчулар макул деп берген, 2 фракция жок деп берген бизде. Мындай инем. Сен эгерде бүгүн сизге атакага өтүп атат, бирөөнүкү эмес, мен массалык маалымат. Эми сен деле ошолордун бири болуп атпайсыңбы? Сен мындай уксаң, мен так маалымат алыш керек да. Ошол алар деле ушундай пейли аппак да. Так маалымат алыш үчүн гана, башка маселе жок. Айтсаң укпайт бирок. Мен айтканды сен ушундай кылып жазбайсың сен. Өзүң каалагандай кылып жазасың. Сен тапшырма аткарылат. Бул бир. Экинчиси. Менин айланайын анчалык көгөрбө. Кийин уят болуп калат да. Мисалы мени 25 жыл мени
Кече ушул Атамбаевка тиешет, Атамбаевди мындай деп коргоп келгендер бүгүн менин көзүмдү карай албай отурат. Сен туруп тур. Себеби мен таласта жана гранит жашаган айылдын жанында болгон өзүм таласта. Ошол жерде чаңдардан билебиз да, тоосу ташып кетип атканда. Сен башкаларга мүмкүнчүлүк бересиңби суга бергенге? Башкаларга бересиңби? Ошол кыргыз казак чек арасы каркыра кетип баратат. Ошол үзөң кууш кетип баратат деп Мадумаров кайра какшап чыгып, Мадумаров башкы прокуратурага сурак берип жүргөндө сен кайда элеңиң? Бүгүн силер тарыхты окубайсыңар дагы, тарыхты билбейсиңер. Бүгүн силер ушундай деп берчи деп койсо, барып бере бересиңер. Мен өзүм эркин кезетпин, эч ким мага бере албайт. Эркин кезет болсоң анда оку деп атпаймынбы? Сиз да журналистсиз. Мен тарыхчымын. Көрдүңбү, менин кесибимди да билбейсиң. Мен тарыхчы, юристмин. Сиз журналистикада жүргөнсүз да. Мен эмне максатта келдим бүгүн? Мен ошо сиз мен айткан жоопторума мындай так жооп берсеңиз. Мен эмне деп атам? Менден артык так жооп берген киши барбы? Ошол кыргыз-казак чек арасы 2001 жылы 9 декабрда аныкталган. 2001 жылы 9 декабрда Мадумаров ким эле? Десең айтчы. Ким эле? Депутат эле. 2001 жылы Астанада кол коюлган Акаев менен Баракелде. Ал кол койгон. Кол койгон. Ратификациялап сиз жана айткан жогорку кеңештен ратификацияланыш керек болду. Ратификациялаганда жогорку спикер болуп калгансыз да. Жогорку кеңеш дүңүнөн ратификациялады. Бул бир деп кой. Экинчисинен ар бир мамлекет өзүнүн алдындагы кийинки кеткен бийликтин ошол жасаган аракеттерин мойнуна алабыз деп Бириккен Улуттар уюмуна милдеттеме алат. Бул эки. Экинчиден Акаев канчалык жерлерди ошондой кылып берип салган болсо дагы, мен төрага катарында Чолпон Турсуновна Байекованы төрайым кылып, комиссиянын төрайымы кылып, Ысык көл областына жиберип, бардык талаш деген жерлердин баарына жиберип, элдин толук түрдө сенин чоң аталарың менен тең кишилер олтуруп, 150 киши батасын берип, кол коюп бергенден кийин биз ратификация кылдык. Түшүнөсүңбү? Аны билбейсиңер, балдар, силер окубайсыңар тарыхты. Жалпысынан бөлүнүп, мисалы Токмоктогу жер өзүнчө, Таластагы жер өзүнчө, Каркыр өзүнчө каралбайт. Дүңүнөн кетип калган. Дагы деле түшүнбөй атам да, суроо берип атат байке, бирок дагы деле түшүнбөй атам да. Ушуну так жооп берип койсоңуз, 2009 жылы сиз кол коюп берип атасыз. Бирок ошол чек арадан ошол жерден дагы ызычуу азыркыга чейин кайсы жерде? Азыркы болуп аткан чек ара Аксай анан Көпүрөдөгү. Ошол боюнча негизи кол койдуңуз беле, эмне максатта кол койдуңуз эле? Анан ошол боюнча негизи жөнөкөй түшүндүрүп Сесиң тарыхчыбы? Урушпай эле. Мен баягы так сүйлөгөндөрүмдү баары силерге былжырап сүйлөп жаман үйрөтүп коюптур да, сылап, сыйпап, чай ичип отуруп. Мен так жооп берип атсам, силерге урушкандай көрүнөт экен да. Мен урушуп аткан жок. Мен сүйлөм. Суроо менен жооп бербей эле, жооп берип койсоңуз. Сен тажрыйбалуу бирөө айтып да, Мадумаровдун бир эмнеси бар, барып айт, суроо менен деп койсоң. Шыктабай эле жооп берип койсоңуз анда. Жигиттер, 5 жыл башта силердин агаңарды, эжеңерди ушундай кылып айтып чарчадым эле да. Ар бир 5 жылда жаңы муун чыгат экен да, какша үйрөткенсиңер ушуну айтыпчы. Силер окуп келсеңер болот эле да, ушул тарыхты окуп. Мен бул жигитке жооп бердим, бул кызга жооп бердим. Протокол деген жүздөп протоколго кол коюлат. Кыргыз менен казактын ортосунда билесиңерби эмне деген келишим бар? Түбөлүк достук деген келишим бар. Иштеп атабы? Тажиктердин ортосунда жокпу? Тажик кыргыздын ортосунда жокпу? Бар. Стратегиялык. Мен жооп берип атам сага. Ошол келишимдер иштебей атса, анан бир гана Мадумаров койгон келишим иштеп атса, Азамат Мадумаров койдуңуз беле ошол негизи. Эмнени койдуңузбу? Колдучу. Эмнеге? Ошол келишимге 49 жылга берүү боюнча. 49 жылга келишим. Биз тажик тарабынан эгерде талаш болуп аткан болсо, ал текстти карагыла. Бизден акылдуу, бизден эстүү муун келгенде алар чечкенге чейин биз ушул жолдон өтүп турабыз деп турабыз. Ушул жолдон өтүп турабыз. Маселе чечилгенге чейин. Алар айтып атат. Биздин дагы талаш жерибиз бар. Алар электр энергиясын өткөрүшү керек, тартыш керек. А муну азыр кыргыз бийлиги унчукпайт. Дым айтпайт аны. Биз ошол учурда дагы жерин алып атабыз биз. Алар биздики деген жерди биз алып атабыз. Ошентип алмашып атат. Алар кайсы жер ошону фактически? Окудум деп атпайсыңбы? Көрдүңбү? Окудуң да. 205 гектар. Болуптур да, окубайсыңбы аны? 205 гектар жер. Анан бизден кара электр линиясын тартып өткөнгө. Бизден баягы 270 метр жер.
ошо 270 метр жер 5 гектар болот. Ушул жердин баардыгына карап көрсөңөр, эгерде бүгүн кыргыз бийлиги ал протоколду биз тааныбайбыз деп чыгып, ошол тажиктер курган электролиниясыны кулатып салбайбы? Эмне жүрөгү жетпей атабы? Акылы жетпей атабы алардын? Эгер биз бирдемени алган болсок, бирдемени бердик. Бирдемени берген болсок, бирдемени алдык. Эгерде алар ушуга мүмкүнчүлүк бербей аткан болсо, бул бир. Экинчиден, жөн жерден кыргыз баягы маселени көтөрбөшүбүз керек. Ал жердеги көпүрө боюнча маселе жок. Ал Айбалаевдин оюнан чыгарган жомогунан башка эч нерсе жок ал жерде. Жаңы эле айтып атасыз да, ошол келечек муун өзү чечип алат деп ушундай болгон деп чыгып мааниде. Ошондо келечек муун азыркы кырдаал экен да, азыркы кырдаал, азыркы атыш. Азыркы кырдаал болобу, 30 жылдан кийин болобу, биз эгерде ал маселени чечпегенде, сен кайсы райондан билесиңби, ошо барып көргөнсүң ошол жерде? Лейлектен. Лейлектин кай жерден болосуң? Мен Лейлектен эмес, мен Атбаштан. Лейлекке баргансыңбы? Жок, барган эмес. Анда болду, балам. Жок, жооп берип койсоңуз, эми Жок, азыркы сиздин сурооңуз боюнча жооп боюнча болду да, биз аларга линия өтүүчү жер берип атабыз, туура айтасыз. Ал келишимде бар экен. Ошол эле жерде алар бизге 5 гектар жер берип атат, жана жол өтүш үчүн. Ошо 5 гектар жерде азыркы сиздин оппоненттериңиз, мисалы ошо газеталарын окуп атам. Ошо бизге берип аткан 5 гектарда эле чечилбеген биздин эле жер болчу дейт. Ошол жерде Мадымаров бар туура эмес колго коюп салган. Биздин жер болчу. Сен бардыңбы Лейлекке? Мен баргам. Кайсы жерденсиң сен өзүң? Мен өзүм Таластан журналистика менен жүрдүм. Мындай кыл. Таластан Турсунбек деген жигит бар. Чындык деген сайттын жетекчиси. Билем. Билсең, ошол жигит барды дагы бизден, бул жердеги ол жерден отургандардан айырмаланып. Бир жумага жакын жатып, жүрүп, бүт баарын жазып келип чыгарды. Жок, документ менен айтып атам да. Ошону өзүбүздүн жерде эле кайра өзүбүзгө алмаштык кылып койдук. Ошону чечиле элек болчу, ратификация боло элек болчу. Эмне үчүн протоколго кол коюп? Ошол Турсунбек сиздики атак ошондой өтүп атат. Мен сизди ошого эле жооп берсиңер. Эгерде бул маселе чыкпаса, урматтуу жигиттер, бир аз маданияттуулукту үйрөнөлү. Мен силерден бир топ жашым улуу болсо керек. Анан көбүрөөктү көрсөм керек, көбүрөөктү билсем керек. Бир аз маданияттуулукка келели. Мына жерде көкүрөк кыйкырып койгонуңар менен мен жасаган жумуштун бирөөнү жасай элексиңер. Атбашыдан болгон болсоң, үзөң кууш кетип баратат деп Атбашыга барганда ошол жердеги аксакалдарың мени картошка менен, помидор менен уруп чыгышкан. Акаевка каршы чыкпагыла, барып ошол жакты жердин коргой бергиле, биздин иш менен, биздин жер менен жумушуңар болбосун деп. Кийин ошол картошка менен ошо Ишенбай Кадырбековду, Мадумаровду, Проненканы кууп чыккандардын баардыгын аким кылып кайра көтөрүп койду. Кийин алар депутаттыкка койду, жогорку кеңешке депутат болуп келишти, кайра ошол маселени ратификацияга катышты. Ошо Атбаш районунун акимдери, ошо мезгилдеги куугандар. Биз тарыхты билип туруп анан кийин сүйлөшүбүз керек. Мындай дейт, айрыкча жаштарга кайрылам. Өзүңдөн улууларды эч качан сындаба, себеби өзүңдүн келечегиң белгисиз дейт. Айбалаев сындап атасыз го сиз? Эч качан сындабам. Айбалаевди сындап атсам, Айбалаев иштеп кеткенден кийин мен сындап атам. Айбалаевдин ким экендигин барып жергиликтүү элдерден сурасаңар дагы алар кенен кесип айтып берет. Барбы суроо? Менде бар. Адахан Кимсанбаев, сиздин мына кече деги эле ушул Кыргызстанда кандайдыр бир ситуация чыкса эле дайыма эле бийлик жаман, бийлик мындай деп дайыма баардык адамдарды, бийликтегилерди экинчи сотко чыгарып келесиз да, грубо айтканда. Деги эле Кыргызстанда акыл эстүү, өлкөнү башкарып кете турган, кармап кете турган, жол баштай ала турган сизден башка ким бар? Кимди эсептейсиз? Толтура. Экинчи суроо. Сиз айтып атасыз, азыр Каркара боюнча 2 суроо беришти. Болуптур, сиз Каркара боюнча күнөөлүү эмес экенсиз. Бирок моралдык жоопкерчилигиңиз боюнча качан элден кечирим сурайсыз? Экинчиден 2010-жылдан кийин бийлик жок деп атасыз. Бийлик жок болсо, сиздерди баягы ак үйдөн кууп чыккан 7-апрель батырларын сиз жырткычтар деп айтканыңыз азыр интернетте жайнап жүрөт. Ар бир адамды Аллах пейине жараша көрсөтсүн. Ошол жообум, бул бир. Экинчиден, карындашым ар бир айткан берген интервьюларымды кубануу менен гана басып жүрчү элем. Карындашым. Жок, мен бул эми кийинки кездерде суроого жооп бериңизчи. Кийинки кездерде эмнегедир такыр мындай бир
мен сизди Такыр башкача дайыма алып колдоп кеттим. жүрүүгө милдеттүү эмесмин, ал менин позициям. Жогорку кеңештеги жасаган ар бир кыймылыма мен сыймыктанам. Мен жогорку кеңеште эмне жумуштарды жасап кеткенимди барып ошол жогорку кеңештин депутаттарынан сурасаңар, бүт баары айтып беришет. Кызматкерлерден, жөнөкөй кызматкерлерден сурасаңар, айтып берет. Бул бир. Мекен шейиттери боюнча менимче Кыргызстандагы түшүнбөгөн жалгыз калган болсоңуз керек, калгандардын баары түшүндү. Мен кимдерди эмне деп айткандыгымды элдин баары тескерисинче ошол бийликти басып алгандар 6 жылдын ичинде өздөрү бири-бирине далилдеп беришти кимдер экендиги. Ошол мезгилдеги бийликке келгендердин баары дээрлик тордун аркасына отуруп чыгышты, дагы да келечекте отура тургандары бар. Бул бир. Өтүп кеткен кишилер менен чайкоочулук кылбагыла. Мен өтүп кеткен кишилердин аркасынан кыргыздын ыйык салты бар. Жаман айтпа дейт. Жакшы айтыш колуңдан келбесе жаман айтпа дейт. Ошон үчүн мен айтканымды уккан да эмессиң, көргөн да эмессиң, ушуну айтты деп, жазды деп жүрүп атасың да сен. Мисалы мен жыйын болуп аткан жерлерде сен катышкан эмессиң да, карындашым. Ошон үчүн мен айткан сөзүмө өзүм жооп берем дейт, бир акылман айткан экен. Бирок сен укканың эмес деп. Мен жооп бердим. Моралдык жашап аткандыгың үчүн ар бирибиздин өзүбүздүн жоопкерчилигибиз бар. Сенин да жоопкерчилигиң бар, менин да жоопкерчилигим, бул жигиттин дагы бардыгынын. Сизден башка кыйын ким бар өлкөдө? Толтура. 6 миллион калкы бар Кыргызстандын. 6 миллион калктын ичине бийликтелер кирбейби? Уучу кур эмес. Уучу кур эмес. Мен анда мындай кылсак да, биз пайдалуу бир кеңештерди жасасак, пайдалуу сүйлөшүүлөрдү Сиз дайыма жасасак. ошо сындап атпайсызбы бийликтечи? Мен сындап келгенмин, сындай берем. Себеп бүгүнкү түзүлүп аткан кырдаалга силер кийин сындайсыңар. Мына Атамбаевди азыр согуп атпайсыңар. Мен 6 жыл айтып келдим. Бийликти сындап келдим. Азыр Сооронбайды көккө көтөрө бересиңер. Бирок 4 жылдан кийин Сооронбайды жердин 7 катарына киргизип силер айтасыңар. Ал кезде мен унчукпай калам. Айырмабыз ушул гана. Мен кезинде айтам, силер артынан айтасыңар. Ушул бериңиз. Баяннан эле суроосун башкача эле берейинчи. Сиз кечээ өзүңүздүн билдирүүңүздө айттыңыз да, ушул кырдаалды болтурбай коюу үчүн же алдыда чечүү үчүн биринчи кезекте тиешелүү кызматтарга иш билги азаматтарды коюш керек депчи. Сиз өзүңүз кимди көрө аласыз? Мисалы өкмөт башчыга же тиешелүү мамлекеттик чек ара кызматына? Мен конкреттүү түрдө бирөөнү айткан болсом, калгандардын баары иш аят да мен татыктуу эмесминби деп. Биз карап көрүшүбүз керек. Өзүңөр деле байкайсыңар, өзүңөр деле макул болосуңар. Бирок бүгүнкү жасап аткан кызматыңар мүмкүнчүлүк бербесе керек да ал жөнүндө айтууга. Кыргыздын залкар жигиттери, кыздары бар. Керемет азаматтары бар. Тепсе темир үзө турган, кармаган жеринен суу чыгара турган азаматтар бар. Тажрыйбасы бар, мол азаматтар бар. Анан жалаң эле жанагындай сүйлөгөндө сүйлөсөмбүз же сүйлөсөм туура эмес сүйлөп коембу деген ылжырагандардан турбайт биздин эл. Биздин элибиз укмуштуу да элдер бар. Эгер менин сындаганым силерге жакпай аткан болсо, Элмирбекти дагы жектегиле. Элмирбек Иманалиевди айтыптыр, ал ыр түрүндө айтыптыр мен айтканды. Жеңиш Жумакадырды жамандагыла. Ал дагы ыр түрүндө айтыптыр, кайрылыптыр кыргыз элине. Мени сындап атканымды жаман көргөн болсоңор, Калыгулуу Олуяны дагы сөккүлө. А киши да айткан экен. Мен айткан эле сөздөрдү алар айтып кеткен экен. Азыркы жаштар дагы айтып атат. Эгер көзүңөргө сайылып калган бир тикен катарында Модумаров гана көрүлүп аткан болсо, анда айткыла. Менден ачуу, менден каттуу Элмирбек Иманалиев менен Жеңиш Жумакадыр айтыптыр ошону. Мен ыраазымын ошол жигиттерге. Азамат, чыныгы элдин акындары, элдин үнүн угузгандар ошолор. Экинчиден, азыр монол эмнеден Акаевдин учурунан баштап сиз чындыгында мына спикер болгонго чейин, бийликке аралашканга чейин Кыргызстанда мына журналисттердин баардыгы билет, эки эле чоң оппозиция киши бар болчу. Текебаев жана Мадумаров болчу. Акаевден коркпогон сиз экөөңүз болчу. Биз сиз менен дайым гезитиңиздердин макалаларды калтырбай окуп жүрчүбүз. Биз ошол эле бойдон сыйлайбыз сизди. Бирок бул бизде азыр болуп аткан факт боюнча болуп атат да. Азыр документация боюнча сиз саясатта жүргөндөн кийин биз канча сүйлөгөн менен ал ишке ашпайт. Биз документально иштеш керек болуп атат. Азыр ошо документти кантип чыгара алабыз? Жолу барбы азыр ошо протоколду четке кагып салууга? Же жогорку бир жолун айтпайсызбы? Ошо азыр ошо чек ара боюнча, сиз колдоп койгон чек ара боюнча азыр чыгып кетүүнүн документалдуу жолу барбы, мыйзамдуу жолу бар. Ошол жолду айтып берсеңиз. Жолу бар, бирөө гана бар.
эгерде ошол тажик тарап өзүнүн милдеттенмесин аткарбай аткан болсо, кыргыз тараптын өзүнүн түзгөн эмесин аткарбай коюп туруп жолду бууп салыш керек. Бул бир. Сох, Варух деген жерлер бар. Тосуш керек ошол жерде эгер күчү болгон болсо. Эгер жигиттик позициялар болгон болсо. Кучакташып аркасынан таптап койсо эле эси олтуруп калбаш керек. Биздин дагы рычагтарыбыз бар. Биздин дагы колдон келе турган иштерибиз бар. Мына көрүп атасыздарбы ошол футбол талаасы деген жерде аялдар автомат менен келген аскерлерге тикеден тике каршы чыгып атат. Автоматтары менен кайрылышып чыгып атат. Күрөшүп чыгып атат. Бир азамат чыгып айтып атат. Бирме бир чыккыла деп атат. Коралы жок, бирме бир чык деп атат. Эгерде кыргыз аскери, кыргыз жетекчилиги ал жерде ошондой иштерге бара албай турган болсо, коркуп үйүндө отурган болсо, колунан келгендерге бер деп кайрылып атам мен. Бер колунан келгендерге. Эгерде биз бүгүнкү күндө Баткен областына ушундай түзүлгөн кырдаалга биз канча жылдан бери сунуш кылып атабыз. Өзгөчө макамы менен губернаторго бийликти бериш керек. Ички иштер башкармалыгын, чек ара кызматынын жетекчилигин, бүтүндөй күч структураларын өзү кызматка коюп, өзү кызматтан ала турган ыйгарым укукту бериш керек ошолорго. Биз эки областка, тияктан Тажикстан тарап, биз тосолор. Тажикстан тарап чыксын. Эки ортодо согуш чыгып кетип кала турган болсо, ошондо кырдаал болуп, токтотууга мүмкүн болбой калган шартта. Ошондой согуш чыгып кетпесин деп биз ошондой протоколго барганбыз. Документалдуу, азыр мыйзамдуу жагын айтсаңыз, эгерде сиз айткан жак кооптуураак болот, чындыгындачы. Алар кооптуу деп коркпой эле чыгып атпайбы? Көп кан төгүлүп, эки тарапта согуш болуп кетти. А башка жолу кайсы? Башка жол анткени ошол документти кабыл алгандан кийин сиз өзүңүз айтпадыңызбы, ратификациядан өткөн жок деп. Сен иним, Ошол жолдор барбы? досуң барбы? Досуң барбы? Досуң менен бир келишимге келесиң да. Эгер досуң ошол келишимди аткарбай койсо эмне кыласың? Сен дагы өзүң чараңды колдоносуңбу? Колдоносуңбу? Алар мыйзам чегинде колдонбой дагы мыйзам чегинде колдонбойсуң да, туурабы? Эгерде ушул ишти Өзбекстанга же болбосо башка мамлекетке жасаса, көрсөтүп коет эле көрө турган жерин. Биздин бийликтин алсыздыгы деп атам, сабатсыздыгы, жылмайып койсо досум деп, карап койсо сүйдү деп жүргөн азаматтарды айтып атам мен. Жана $1 $1 берип атпайбы? Аларчы $1 сатылып атат азыр. Ошо $1 сиз мамлекет казынага алып келип салдыңызбы же ошо $1 эмне болгон доллар? Өтө кызыктуу. Эми түшүндүм мен сени. Сага жооптун кереги жок экен, балам. Жооптун кереги жок экен сага. жылга. Жооптун. Өзүң айтып атпайсың, мен окудум символически деп. Символика деген эмне? Эмне символика? Ошону айтып атам, азыр $1 кетип атат. Эми мага келип эле ырылдабастан айтпайсыңарбы? Ал символикалык деп атпайбы? Жолун чечсек деп атам да, жолу сиз ошо мени ошол жерге коюп койгула, мен чечишти көрсөтүп берем. Же болбосо ким кызыккан болсо мени менен барабы ошол жерге? Бара аласыңарбы? Бара аласыңарбы? барабыз. Мындай эле деп коесуңар, айтып эле коесуңар, айланайын. Телефон даналар бар, барабыз. Болду, мен бара турган болсом мен силерди алып алам. Келиңиз. Сиз азыр мына ат башчыл жигитти айтып кеттиңиз го, жанагы биз барганда аксакалдар кеткиле өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла деп айтты дедиңиз го. Ушундай эле көрүнүш, ушундай эле аксакалдардын ушундай эмне келдиңер силер, эмне өзүңөрдүн жумушуңарды жазагыла деп мындай тең эместик кылган мамилени дагы сиз ошол Баткенден байкадыңызбы? Жок. Мен байкадым да, себеби дегенде өткөндө Баткенге барганда Аксайга жетпей калып, ошондо деген ыйлаган инелерди көрүп туруп, анан кийин кайра мен сөзсүз барып Аксайга жетишим керек деп кайра барсам, мага интервью бербей коюшту да. Эмнеге бербейсиңер силер? Түз эфирге ошондо тарта албай калдым, келбей калдым, ошондо жете албай калдым силерге. Азыр мен сөзүмө туруп келдим, мен бергиле десем, жок, биз деген сүйлөп эле коелу, эми азыр тынчып калбадыбы, эми президенттер келип кетпедиби дегенден кийин дагы 24-түндө Кадамжайдын марказ Лейлектин арка айылдарында жаңжал чыкты, а эми кече болсо Максатта жаңжал чыкты да. Эми мүмкүн элдин өзүндөдүр ошол нерсе. Себеби дегенде эл деген барсам интервью берип бардыгы качты, а бирок баягы бир 4-5 өлө бар экен, алар дайыма интервью берет экен, коркпойт экен, жанагы айыл өкмөттөрдөн да коркпойт экен, бирок ошолор деген жанагы биздин вице-премьер Разаковдун списогунда бар экен. Мен келип Разаковдун интервью алганда айтты, сиз кимден интервью алгансыз, менде полный список бар деди. Разаковдун жүргөн турганы мына журналисттер айтып атасыңар, жазып атпайбы деп. Жазып атса Тажикстандын массалык маалымат каражаттары эмнелерди жазбады Разаков жөнүндө. Эмне үчүн иликтебейсиңер? Эртең кеткенден кийин кыйкырып чыгасыңар. Көрсө момундай турбайбы, тигиндей турбайбы деп. Мен ошон үчүн айтып атам, башыңарга ай балтаны кармап турса дагы чындыкты айтып кете бергиле. Армансыз кетесиңер. Бул бир. Экинчиден, бүтүндөй мамлекеттик машинаны каршы салып койсо дагы ошого туруштук берген мен берем туруштук. Силер сыяктуу бир 15-тен, 20-дан, 30-дан азыр бар Ак үйдүн подвалында отурган 15-и. Уламдан улам жазып аткандар.
Мени кызыктырбайт алардын жазганы. Сиз Мага мамлекет айтпаңыз да, биз анда мамлекет эмес, тарыхтын алдындагы. Мына сиз айтып аткан маселе баарын коркутуп койгон. Баарын ошондой кылып тизмеге алып алдым деп айтып аткандары. Себеп мына ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары келсе дагы алардын үйүнө чейин барып, туугандарына чейин барып, ата-энелерине чейин барып коркутуп, ал эмес балдарыны мектептен чыгарып жиберүү жөнүндө коркутушуп. Мына ушул арам бийлик деп айтам мен. 1000 жолу кыйкырам, арам бийлик. Өз элине өзү күрөздүк кылып көрсөтүп аткандыгы бул айбандык бул. Мына ошол эми үчүн күйөөң мынтип айтат, эми үчүн балаң мынтип айтып атат, токтотуп койбойсуңбу, эпке салып койбойсуңбу деп үйүнө чейин кирип баргандарын айтып атам мен. Менин кабарым бар. Кече мына Баткенге барып, эл менен жолугушуп өткөрөбүз, Исфанага барып жолугушуп өткөрөбүз дегенде калтырап, титиреп, Мелисанын баарын тизип коюп, шахмат ойноттуруп койгон эмне үчүн? Эмне үчүн? Ошол Мадумаров келип, чындыкты элге жеткирип койбосун деген үчүн. Бул бир. Тажикстандын бир батальону кирип келгенден да каттуураак коркот Мадумаровдун Исфанага барганынан. Себеп чындыкты элге айтып коет деп коркот. Мына ошол өкмөттүн жетекчилигинен бир топ, президенттин аппаратынан бир топ түзүлгөн Атайын Баткен багыты боюнча. Мадумаровду каралоо боюнча 2 топ түзүлгөн. Мына ошол жердеги иштеп аткан азаматтар баары эле ошондой арасында барбы деп атпайсыңар? Бар. Ошол азаматтар айтып турат бизге. Маалымат берет. Мен өткөндө билдирүүмдө айттым. Бири өкмөттүн башчысынын орун басары катарында жетекчилик кылып атат, ошол топко. По дискредитация деген программа бар. Мадумаровду каралоо жана күнөөлөө боюнча өзүнчө программа кабыл алышкан. Бирок бул күндөр өтөт. Бул өтөт. Ары биринин жүзү чыгат. Эртең көрөсүздөр. Ушул топту жетектеп аткан бир азаматты нукра элдин душманы болгон турбай кокуй деп кыйкырган күндөр келет, аз калып атат. Демек келечекте өзүңүздү баатыр элестетесиз. Элдин баатыры. Барбы дагы суроо? Агай, мен экинчи суроомду берип алайын да. 16 күнү ошол Максат айылында ок атылды. 16 күнү кечки саат 7ден 7:40 чамасында ок атылды. Мага кечки саат 9:00 жанагы Тажикстандын желеги менен согуш техникасы танкалардын өтүп атканын ошо кечки саат 9:00 16 күн жөнөттү. Бирок мага айтты ошо жөнөткөн адам мага 15 күнү түштөн кийин келди деди. Кечки саат 5:00 келди. Бул видео деди. 15 күнү келди. Мен сизге бүгүн жөнөтүп атам, кечинде деди. Ошондо 16 күнү ок чыгып аткан болсо, Тажикстандын согуш техникасы 15 күнү келген болсо, бул алдын ала даярдалган провокация деп мен эметип атам да. Ойлоп атам да, сиздин оюңуз. Бул сиздин оюңузга мен кошулам. Себеп баягы биз Баткенде, анан Исфанада жолугабыз деп, эл менен жолугабыз деп барганда бизге ушундай маалымат келген. Мен эмне үчүн Баткенден кайрылдым? Адахан Кимсанбаевич ушундай бир провокациялык иштерди аябай катуу уюштуруп атат. Бул иш биз жыйын өткөргөндөн кийин чыгыш керек эле дагы. Андан кийин эмне кылыш керек эле? Элди козутуп, Мадумаров ушул жагдайга алып келди деп кыйкырып чыгыш керек эле. Андан кийин эки элди уруштурду деп. Ошол себеп болду. Ошол провокациялык ишке ашпай калгандыгы үчүн мен Баткенден кайрылып жибергенден кийин ишке ашпай калды дагы, бирок механизм кеткен дагы токтото албай эртеси күнү чыгып кетти да. Токтото албай калышты. Ошондо тажик тарап бир тараптуу айтып чыкты. Бул провокациялык иштин баарын кыргыз тарапы уюштурду деп. Жарыялашты, расмий түрдө жарыялашты. Эгерде андай эмес болгон болсо, Тышкы иштер министрлиги нота бериш керек. Жок, кечеки эмес, мен баштакын айтып атам, мурункусунда бере алган эмес. Эмне үчүн? Себеп биз Исфанада жолугушуп өткөргөндөн кийин бир 4-5 сааттан кийин ушул иш чыгыш керек эле. Ат башыдан болсоң, могул жигит дагы ат башыда Акталадан болот. Мына Азамат деген барып келди менен чогуу. Мына ошонун баарын өзүнүн көзү менен көрүп келди. Ошон үчүн жалган менен чындын айырмасы канча дегенде 4 эли дейт. Бирин кулагың менен угасың, бирин көзүң менен көрөсүң. Жигиттер, мен силерди күнөөлөбөйм. Барып көзүңөр менен көрүп келгенден кийин аалам өзгөрөт. Башкача болуп калат. Агай, ушул суроого улайчы, ошол 16 күнү ок атылып атат, ошол эле күнү мисалы үчүн саат 7:00 ок атылып атса, максатта Лейлекте Баткенден Аксайга бурула турган жолдо көпүрө бар, Кыргыздын көпүрөсү жаңгырылган көпүрө, билесиз да? Ошол көпүрөгө
неме менен КамАЗ менен шагыл менен таш төгүп ошол жерде тажиктер өздөрүнө пост кураттыр да. Ошондо болот мындай болуп атат да, 16 күнү максатта от чыгып ок чыгып атылып атат. Ошол эле күнү ошол эле саатта Баткенде Аксайда КамАЗ алып келип шагыл төгүп атышат да, таш төгүп атат. Булар деген ушул эки тараптан бир маалда сүйлөшүлүп өздөрүнүн жумуштарын жасап атат кадимкидей. Кың дебей, бул деген нерсе ошол буга чейинки жанагы президенттер жолукканда сүйлөшүлгөндүн жыйынтыгы деп мен күмөнсөнүп атам да. Мен ошонун рухсат берилип койгонбу? Менин күмөнүм аябай чоң. Бүгүн 10 жыл баштагы бир кагазга кайра үңүлө бербестен ошол президенттер эмнеге кол койду? Кандай документтерге кол койду? Аксыдагы үңкүртөө боюнча маселе кандай чечилди? Мына ушуну карап көрсөңөр жакшы болмокдо, журналисттер. Мен дагы ушуга аябай кызыктармын. Экинчиден, балени бүткөндөн кийин биз талдап атабыз да, буга эмне себеп болуп атат? Мына бийликти жакшы көргөндөр үчүн айтайын. Бийликти коргогондор үчүн айтайын. Бул менин маалыматым эмес. Мына статистикалык комитеттин башчысы бар экен. 2016 жылы 1.557.000 киши кедей деп табылыптыр Кыргызстанда. Галина Самохлеб говорит, она не политик, она не член нашей партии. В 2016 году в Кыргызстане жили за чертой бедности 1 557 000 человек. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая отделом статистики домашних хозяйств Национального статистического комитета Галина Самохлеб. Для расчета стоимостной величины за чертой бедности в 2016 году определили. Эгерде ар бир киши бир жылда тапкан кирешеси 31 151 сомго жетпесе, кедей деп эсептелинет экен. Эми акыл калчайлы. Ар бириңиздердин тууганыңыздар айылда жашайт. Эгерде 5 кишиден турган үй болсо, ал жок дегенде бир жылда 160 000 киреше табыш керек экен. Таба ошону. Демек Кыргызстандын дээрлик теңинен көбү кедей деп айтсак болот. Мына ошол кедейликтин айынан ошол максатка окшогон жанакы чыр чыгып аткан райондордон кыргыздар дүңүнөн кетип баратат. Ал боюнча дагы азыр мисалымды айтып берем. Бизде Кыргызстанга чегара ачылгандан бери бир жылдын ичинде 225 000 Өзбекстандын жараны кирди. 225 000. Мен өткөндө 60 000ден ашык Кытай жүрөт десем, өлкөнүн жетекчисимин деп жүргөн жигит чыгып айтыптыр, мен көргөн эмесмин аны. Биз эсептеп көрдүк, 6 эле киши бар экен деп. Ал анекдот да болуп жүрдү. Мен муну кайдан айтып атам мен? 225 000 өзбек жараны Кыргызстанга киргендиги боюнча анализ и комментарий деген сайттан Акипресс басып чыкты. Бул жерде эгерде Кыргызстандын статистика комитетин айтсаңар, ишенбөөчүлүк жаратсак болот эле. Бул жердеги маалыматты Өзбекстан тарап берип атат. Ошондо чегара ачылганда мен айттым эле. Калпагыңды көккө ыргыткан токтотуп тур Кыргыз. Чегара ачылгандан сен бир тыйын пайда таппайсың деп. Тескерисинче зыян табасың деп айткам. Ошондо деле катышып отургансыңар ушул жерде. Гейлериңер, кызыкканыңар. Ошондо да айткансыңар. Чегараны ачып атса дагы жакпай ата алмадым арып сизге деп. Чегара ачкандан эмне пайда табасың сен? Дыйкан чарбаң жокко чыкты. Күнөсканаларды кургандардын баары чыгаша тартты. Кыргызстанда тикмечилик менен алек болуп аткан кыз келиндердин баары жумушсуз калды. Кыргызстанда бизнес токтоду. Эмне үчүн? Себеп ошол кошуна мамлекет чегара ачылгандан кийин бүт бардык базарды ээледи. Арзан баа менен. Биздикилер бадыраңды ошол мезгилде 80 сомдон сатып атса, Өзбекстандан 30 сомдон алып келип таштап койду. Быйыл 20 сомдон да калып атабыз, азыр деле 35 сом. Ким дыйканчылык менен алек болот? Натыйжада мына ошол Өзбекстан тараптан берилген маалымат. За первые 5 месяцев этого года импорт из Узбекистана вырос на 23%. Демек,
Өзбекстандан бизге кирген товардын баасы 79 миллион болду 5 айдын ичинде. 79 миллион доллар. А Кыргызстандан сыртка чыккан товар 55 миллионго кыскарды. Кайда чыгат эле бул 55 миллион товар? Россияга кетет эле. Эмне менен кетет эле? Мектеп окуучулар үчүн кийим болуп кетет эле. Ал азыр кимдики кетип баратат? Өзбекстандыкы кетип баратат. Эмне пайда таптың кыргыз? Бир нерсени ойлонбойлу, акыл жүргүтпөйлү. Бар ушуну айтып кой, бар ушуну деп кой десе эле келип ырылдаша берген токтотпойлу. Бул маалымат ошондой. Биринчиден, экинчиден Өзбекстандан келген жашылча жер жемиштердин кесепетинен чүй тегерегиндеги, оштун тегерегиндеги бүтүндөй күнөсканалардын баары жокко учурады. Эмнеге? Бир күнөскананы 200 миң доллардан курган болсо, анын акчасын кайтарылбагандыгы үчүн канча кыргыз үй бүлөлөрү банкротко учурады. Натыйжада, эгерде биз Өзбекстан тараптан bir жылдын ичинде по данным, по официальным данным Госкомитета статистики Узбекистана, я подчеркиваю, Статкомитет Узбекистана на постоянное место жительства Кыргызстан, түөлүктүү жашаганга. А Өзбекстан менен Казакстан чыгып кеткен тоогунун дагы эсебин алат, билип койгула кыргыздар. Тооктун дагы эсебин алат. Кыргыздын бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрүнөн сурасаң канча элиң бар десе билбейт. Bir жылдын ичинде канча келин төрөдү десең билбейт. Канча киши дүйнө менен кош айтышты деп сурасаң билбейт. Өзбекстан бир тоого чыгып кетсе да билет. Мына ошол расмий бийлик айтып атат. Кыргызстанга түөлүктүү жашоого 225.871 жаран чыгып кетип Кыргызстандан орун алды деп атат. Азаматтар, ой жүгүртөлү. Бул деген биздин Бишкекте 1 май районунда канча калк жашайт? 250 миң калк жашайт. Демек, bir жылда Бишкек шаарынын 1 май районунун калкы келип жайгашты деген сөз. Дагы бир район пайда болду. Бир район пайда болду деген сөз. Көбүнесе Өзбекстандык кыргыздар бирок паспорт алганга ошо аракет кылып аткан. Аман бол айланай. Өзбектер эле? Аман бол. Өзбекстан кыргыздар. Экинчиден, башкача айтканда, биздин ушул 1 жылдын ичинде Кыргызстанда жумушка орношкон Өзбекстандын жарандарынын саны 200 миң болду деп Өзбекстандын расмий бийлиги жарыялап атат. Маалымат берип атат. Расмий бийлик бул, азаматтар. Бул деген сөз баланчы ушундай деди айтып койчу деп жиберген нерсе эмес. Расмий бийлик. Эгерде ушул жерде бир сан туура эмес болгон болсо, Мирзиёев булардын башын алат. Ал жерде тартип бар мамлекеттик. Бул расмий жарыялоо. Экинчиден деген жанагы кечип калып бизнесте жанагы жумуш кылгандар да бар. Баары бар. Арасында кылмышкерлер да бар. Эми кыргыз азаматтар моундай кылган. Баткен областы боюнча. Баткен областы боюнча биздин Кыргызстандан канча киши чыгып кетти 1 жылдын ичинде? 1 жылдын ичинде канча киши чыгып кетти? Российская Федерация дает по неофициальным данным, Российской Федерации работает до 1 миллиона жителей Кыргызстана. Бұл Россия мамлекетинин берген маалыматы. А Кыргыз тарап берип атат 600 миң киши деп берип атат. Эми мен сиздерге айтып коеюн. Бул жерде дагы ким жарыя кылып атат? Караңыздар, Российская Федерация заявляет, по данным за 2016 год количество денежных переводов Кыргызстанга которулган акчалар 1,5 эсе өстү деп атат. Муну Жээнбеков өтө чоң жеңиш катарында көрсөтүп атат. Байкабайлыбы? Демек, биздин ички дүң продукциябыздын 30%-ын ошол сыртта тишин кирин соруп жүргөндөр берип атат. 30%-ын. Бул катастрофический деген, критический жерге келген. Ал эми мамлекеттик ишканалардан түшкөн пайданын 95%-ын сыртта жүргөндөр берип атат. Россияда жүргөндөр. Экспорттан түшкөн акчанын 150%-ын берип атат. Элестетпейсиңерби? Бул цифралар бир нерсе айтабы силерге? Түшүндүрөбү бир нерсе? Демек, бул сөз деген Кыргызстанда мына Заноза сайты басып чыкты, Россия тарабынан берилген маалыматтар боюнча 50 миң киши 4 айдын ичинде чыгып кетти. Мен кече Россияда болуп келдим. Биздин баленин баардыгы ошол кыргыз жигиттери менен отурганда айтып атат. Мен акчамды топтодум эле, бардым эле, Бишкекке барып бир кичине бильярд ойной турган жер ачсам,
карасы келди, кызылы келди, салыкчысы келди, өрт өчүргүчү келди, санэпидстанциясы келди, башкасы келди, анан үстүнө момчадан төктү, анан акимге ай сайын ушунча берип туруш керек экен. Мен 70 000 доллар салып, 4 айдын ичинде 15 000 араң чыгарып алып, калганын жокко чыгарып, кайра качып келдим деди. Муну укпай атасыңарбы силер? Муну укпай атасыңарбы же билбей атасыңарбы ушуну? Мончо салып койсоң дагы езип жиберет экен, биз кеттик деди кайрадан. Кыргызстан боюнча былтыркы чыгып кеткендердин саны. Эмне үчүн ушундай чатак чыгып атат Баткенде? Негизинен эл жер караксыз калып калгандан чыгып кетип атат. Эл чыгып кеткенден кийин ал жерде эч нерсе калбай атат. Ошондуктан Баткен областы биринчи орунда турат экен. Сыртка чыгып кеткендердин саны боюнча 59% экен. 222 000 кыргыз жараны чыгып кеттир жыл башынан бери. Демек биздин Бишкек шаарынын 1-Май району толугу менен чыгып кетти Бишкекте. Мына баленин баары каякта жатат. Мана ушундай нерселерден көңүлдү башка жакка буруш үчүн ар кандай нерселерди чыгарып, провокацияларды жасап, 80-ге чыккан кишилерди сайратып, жап-жаш эчтесен түшүнбөгөн жигит кыздарды кайратып, кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги ушуну менен окат кылып атат. Кайраштырып, себеп башка жака көңүлдү буруп кеткен, аябай ыңгайлуу болуп атат. Силер суроо бергиле. Агай суроо берейин. Эмне үчүн Bon, жигит берсин аны. Мусамаевич, ушу чегара кырдаал боюнча көп саякчылар башын кумга катып жаткан учурда сиздин ушинтип маалымат жыйнап көрүп ачыктык кылып жаткан бакыл адамдын катары баалап рахмат айтабыз. Бирок ошол учурда сиз 2005-жылы вице-премьер, 2006-2007-2009 чейин жогорку кызматтарда жогорку кеңештин төрагасы, коопсуздук кеңешинин катчысы, улуттук идеологияны тейлеген мамлекеттик катчы деген кызматтарда турдуңуз. Ошол учурларда сиздин чечип коюу мүмкүнчүлүгүңүз жок болду беле? Ал эми азыр болсо айтып жатасыз, ушу мага бергиле, мен чечем деген тариздечи. Бирок бийлик колуңузда турганда сиз эмне үчүн ошондой батыл адамдарга барып ушундай көрөгөчтүк кылып, көсөмдүк кылып, чечендик кылып ошол учурда маселени чечип койгон эмессиз? Анан баягы бийлик колдон кеткенден кийин, кызматтан түшкөнүңүздөн кийин кыргыздын макалы бар эмеспи? Жок кеткен соң кылычыңды ташка чаап дегенче сиздики ушундай катары бааланып калбайбы? Мен канча жыл иштептирмин? Мамлекеттик катчы болуп. 2005 вице-премьерликте турдуңуз, 2006-2007 Азыр мында иним атын ким? Амантур. Амантур. Жакшы атың бар экен. Мен мамлекеттик катчы болуп 1 жыл турдум. Бүтүндөй 2 чылбыр бир тизгинди колуна кармаган отурумдукчулар 10 жылдан бери чече албайт да, модумар 1 жылда чечип койгон. Карагылачы. Тескерисинче биз ошол жерде, ошол мезгилдеги чечкен маселенин ашмалтайын чыгарышып атпайбы? Биз ар бир кызматтын аткара турган милдети бар. Мамлекеттик катчы чегараны чечпейт. Жок, коопсуздук кеңешинин катчысы. Мен жөн гана санап өттүм аны. Коопсуздук кеңешинин катчысы, коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү маселени кабыл алат. Коопсуздук кеңешинин төрагасы президент болуп эсептелинет. Коопсуздук кеңешинин чечими милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш эмес. Коопсуздук кеңешинин чечими, катчысынын чечими. Бул сунуш катары берилет. Мына силер сунуш берип атпайсыңарбы? Күндө өкмөткө, жогорку кеңешке кабыл алып атабы? Кабыл алып атабы? Албайт да. Мен ошо силердин бириңер катарында кызмат кылдым. Биздин Кыргызстанда маселени чечиш үчүн, бирөөнү камаш үчүн, бирөөнү түрмөдөн чыгарыш үчүн президент гана чечет, сот чечпейт. Жандай эмеспи? Ошондойбу? А эгер Мадумаров президент болуп 1 ай иштегенде, 1 айдын ичинде эмне жумуш бүтүрдүңүз десеңер айтып берет элем. Эми сөзсүз эле президент эмес, өлкөдөгү 3 адамдын бири болуп, жогорку кеңеш төрагасы катары турдуңуз. Жогорку кеңештин да сиздин ырчактарыңыз бар эле да. Жогорку кеңештин төрагасы катарында 5 ай иштедим. 38 миллион мамлекеттин казынасын үнөмдөп, өкмөткө тапшырып коюп кеттим. Мына ушундай жагдай. Кээ бир азаматтар айтты эле, эгерде мен президент болуп калсам, бир кишинин тизесин кучактасам дагы ушул маселелерди чечем деп. 6 жыл олтурду. Тизесин эмес. Бир маселени, бир ташты бир ордунан да козгой алган жок.
Мен президент болуп калсам ишенип койгула мага деп келген кишиге 2 жыл болду. Кыргызстан кайда баратканын айтканга 2 ооз сөздү айтып элек. Ана Мадумартан сурай бересиңер, ушу президент боло элекмин мен. Болгондон кийин сурайсыңар. Мен Сөзден болуу кажет эмес да. Сен- Азамат катары, жигит катары Сен- ошондо жогорку кызматта турдуңуз, бир аракет кылып чечип койгонго мүмкүнчүлүгүңүз болду беле? Эгер болгон болсо эмне үчүн азыр ушундай ызычуулар болуп жатат? Бул ызычуу Советтер Союзунун мезгилинде дагы болгон. Бул ызычуу Абсамат Масарич менен Тажикстандын биринчи катчысы Махкамовдун кезинде дагы Гетмен менен согушкан. Бул ызычуу мен кеткенден кийин да болот. Бул ызычуу балам сен кеткенден кийин да болот, сенин балдарың кеткенден кийин да болот. Бул ызычуу адам жаралгандан башталган. Бул ызычуу адам кеткенге чейин боло берет. Сиз президент болсоңуз деле болот экен. Боло берет. Бул эгерде эки тараптуу болуп бир келишимге келе албаса, бул ызычуу боло берет. Анда да бир суроо, эгер боло берген ызычуудан ушундай саясий упай топтоонун эмне кажети бар? Саясий маалымат жыйын өткөрүп боло бере турган нерсе экен да булчу. Сиз келсеңиз деле сизден башкасы келсе деле анан ушул жерден бийликти күнөөлөөнүн өзү канчалык логикага туура келет боло бере турган нерсе үчүн? Моралдык жакында. Жигиттер, мына Россия менен Япониянын ортосундагы ызычуу 80 жылдан бери келатат. 80 жылдан бери келатат. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы ызычуу 28 жылдан бери келатат. Бул ызычуу 36 жылда болгон. Бул ызычуу 57 жылда болгон. 90 жылда болгон. 90 жылда болду, 2005 жылда болду. Бул ызычуу болот. Бул ызычууну качан кандай кылып токтотот? Мамлекетте ээси пайда болгондо, жетекчи пайда болгондо болот. Ушул нерсени түшүнбөй атпайбыз. Мына ушул нерсеге эгерде сен айтып атпайсыңбы, ошол маселени чечип койсоңуз болот эле деп. Жалпы айта берсе жараша берет. Сен балалуу болушуң үчүн үйлөнүшүң керек, туурабы? Жөн эле балалуу боло бербейсиңби? Сен үй куруш үчүн сенин колуңда материал болуш керек. Жөн эле жатып алып кура бербейсиңби? Ошол суроону мага берип атпайсыңарбы? Ошону чечип койсоңуз болбой беле? Эгер менин каалоом боло турган болсо, мен депутат болуп албай белем. Эгер менин каалоом болсо, мен президент болуп албай белем. Эгер менин каалоом болсо, Кыргызстандын карызын төгүп салбай белем. Эгер менин каалоом болсо, 1 миллион сыртта жүргөн кыргызды бир күндө көчүрүп келип албай белем. Мында ойлонуп суроо береличи жигиттер. Бериңиз. Азыр сизден бул кишиден. Активисты и общественные деятели очень часто связывают ваше имя с конфликтами, которые происходят на границе. Как бывший губернатор Кавказской области Айбалан. Я только что ответил. Только что ответил на этот вопрос. Да. Только что ответил. Жалпычы буга чейин ушул бийликте жүргөн, депутат болуп жүргөн, түрдүү кызматтарда иштеген адам катары, кыргыздын патриоту катары, эл көпчүлүк эл ишенген адам катары сиз ушул чек ара маселесин чечүү жолун кандай көрөсүз? Кантип чечсе болот ушул маселени? Мен Имамали Шарипович менен 1-2-3 жолу жолуккан киши катары, Тажикстандын жүргүзүп аткан саясатын билген киши катары. Биз кезинде аябай катуу чырылдаганбыз. Ушул мезгилден пайдаланып чек араны чечип алышыбыз керек депчи. Бирок тилекке каршы, анда силер мектепте окуп аткан болсоңор керек эле, азыркы могул жигиттер. Чек араны чечип алуу жолу бизге аябай ыңгайлуу мезгилдерде бул 96, 97, 98 жылдар эле. Ошондо Тажикстан жападан жалгыз Кыргызстанга сыйынып, жалгыз кыргыздар бар экен, биз аман калдык деп бизге сыйынып турган мезгилде. Мен ошол кезде дагы жогорку кеңештен сүйлөгөндө, могул жигиттер азыр жаман көрүп аткандай, ошол кезде да жаман көрүшкөн. Эртең курсак тойгондо бизге сес көрсөтөр күндөрү да алыс эмес деп айттык эле. Мына ошол мезгилде чек араны чечип алыш керек эле. Тилекке каршы бийлик эле жамандай бересиз деп айтасыңар, сабатсыз мамлекеттик саясат жүргүзүүнү билбеген, мамлекеттик административдик иштерден таптакыр сабаты жок киши президент болуп калганын кесепетинен бизге караганда сабаттуураак, тажрыйбасы мол. Өзбекстанды Каримов аябай тажрыйбасы мол киши. Тажикстанды жетекчилер, Казакстанды ошондой жетекчилер башкарганын кесепетинен биздин окумуштууну алдап кетишкен.
баленин баары, балекеттин баары Нукус келишиминде башталган. Нукус келишимине кол коюп койгон. Эгерде бүгүн чечүүнүн жолу барбы деп атасыздар, бар. Эгерде бизде тарыхый документтер бар, Союздун мезгилинде кандай чарба жүргүзүү чек арасында болгон болсо, административдик чек аралар, ошол мезгилде калуусу керек деген келишимге кол коюлган кагаз бар. Мана ошол кагазда туура туруп, бекем туруп, Мадумаров койгон 1000 протоколбу, Акаев койгон 15 протоколбу, Бакиев койгон 20 000 протоколбу, кайсы протокол болсо дагы ошол Союз тарап аткандагы келишимге таянып туруп маселени чечсе болот. Ал үчүн эмне керек? Кароо керек. Ал үчүн күч керек. Ал үчүн мамлекеттин күчтүү бир кандайдыр бир кароосу керек. Мына көрүп атасыңар го, биздин аялдар, ошол аялдарга 1000 жолу рахмат. Биздин жигиттер колдорунда эч нерсе жок, ошол чек арада турат. Бизге окшоп могул жерде отуруп алып акыл сынап аткан жок. Эки соңку суроону берип коебуз. Адаканага ушул мен өзүмдүн суроону улай кетейинчи. Жанагы эме боюнчачы. Ошол чек ара маселеси боюнча мен көп эле эмелерди, иликтөөлөрдү жасадым да. Ошол иликтөөлөрдө баягы ар бир тарап, өзбек тарап, кыргыз тарап, тажик тарап ар кимиси өзүнүн картасын көрсөтөт. 28 50 ооба. 98 94-жылкы карталарды көрсөтөт дагы, жок биздики туура деп талашып атпайбы? Ошолордун баарын жокко чыгартып, жок андай эмес, мындай деген документ барбы? Союздук ошо эң соңку келишим да. Административдик келишим кандай турган болсо, бүгүнкү күндө ошол бойдон калсын деген келишимге кол коюлган да Союз тарап атканда. Мана ошол документке басым жасаш керек. Ошол документке басым жасаганда чарга жүргүзүп атканда бирөөгө утулат, бирөө утат. Мана Казакстан аябай бекем турганынын натыйжасында Байконурду өзүндө алып калды. Байконурга азыр жыл сайын Россия ижара төлөйт. Союздун мезгилинде кайсыл техника каерде болгон болсо ошо өзүндө калсын деген чечим бар. Ошонун натыйжасында бизде калган самолеттордун баары кетти, вертолеттордун баары кетти. Ошондо да азыркылай болуп, Мадумаровду жарга такап алгандай болуп, биз айтсак ошондой болуп такап келген, Масалиевди да такап келген, Мусубалиевди да такап келген. Себеп бийлик башка туура эмес жолду көрсөтүп койсо, ошол жака чуулдап кетти. Бүгүн жагдай ушундай болуп атат да. Баягы Апендин окуясындай. Мына көптөгөн балдарды момундай кылып алдаш үчүн айтты да, могул жерде бекер бирдеме таратып атып десе, баары чурулдап кетип калса, бийликтин аркасынан чуркап атат, чын эле окшойт депчи. Мына ошондой жагдайга келип калдык. Жигиттер, кыздар, азыр биз сыйлайлы, мен эмес. Могул аркада турат, кол көтөрүп атат. 2ден 3дөн берип алдыңар силер. Биринчиден бери эле. Бериңиз. Достук айым тургунмун, ошол жерде ушундай. Менин ушул болгондо ушул Тажикстан менен биз кыргыз келечектик келебиз. Бир учурда бир маселе ушул жерде эки жакта болуп кетти, Баткен районунда, Лейлек районунда. Бул маселе Баткен облусунун ортосунда Борук деген анклав так ортосунда, башкача айтканда кадовый жерде, сол жерде. Ошол жерге Тажикстан кирип чыгыш үчүн же коридор ачыш үчүн ушундай нерселерди уюштуруп жатат. Бул аны биз Лейлек району эли болсо, ал жак тоонун ортосунда, биз болсо Чарков деп коет. Чарков деген жактан Лейлек өтүш үчүн Тажикстан жерин кесип өтөбүз. 270 ошол сиздер койгон келишим боюнча. Бул маселе тажиктер тигил жака кеңири кирип чыгыш үчүн бизге ошол жерде уруксат берген, электр энергиясын алып өтүш үчүн да уруксат берген. Ооба. Бизден рычагыбыз алар электр энергия плюс жол менен өтөт. Ооба. Биз Лейлектин эли бир эле ошол жерди кесип өтөбүз. Ал тажиктин жери болот. Туура. Мындай кесип өтөбүз. Ошол жерде эми алардын кыскан себеби бул жерге коридор ачып берип же электр анклав кылганын аракетинде. Туура. Бул геополитика деп, телнократия, таласократия деп ушундай политика жүрүп жатат. Менин сунушум или көз карашым аркы жакта Тажикстандын Курчан, Кафуров, Чкалский, да кайсын Кайракым деген 4 шаар бар да, мегаполис, чоң шаарлар. Эбегейсиз. Ошол шаарлар ошол жаңагы максат деген атыш болгон жердин жанында Козбагылан деген кыргыздын суусу бар. Ооба. Ошол жактан бир 500дүкпү, 600дүкпү суу менен турба кетет. Суу кетет. Ошол суу менен 4-5 шаар суу ичет. Эгерде биз ошол сууну тосуп кое турган болсок, маселе чечилип калабы же болбосо эларалык нормаларга туура келбейби? Кандай кылсак болот? Бирок эгер муну тосо турган болсок, Иманбай Рахмон Бишкекке өзү келет да. Атың ким? Атың ким? Улукбек? Үмүт?
кесибиң ким? Кімнің өз проблема? Азамат жигит. Мыкты. Ошону кандай Мыкты. эл аралык нормаларга туура келбей биз мыйзам бузуп коебузбу же болобу? Мыйзамды кыргыздын пең маңдайына жазган эмес. Мыйзамды кыргыз эле кармап калбайт. Мына эң туура үмүт. Баракелде Азамат. Азамат. Мына ошол президент менен өкмөттүн мээси жетпей аткан нерсени айтып атасың да сен. Токтоп тур азыр. Мына ушуну мен эмне үчүн айтып атам мен? Мыкты, каккан казыкты жерге киргизе турган Азамат келгенде ошол маселе чечилет деп айтып атканын жөнү ошол. Бул бир. Экинчиден дипломатиялык сөз деген бар. Силер айтсаңар болот. Мадумаров партиянын төрагасы катарында же болбосо баягы жетекчи, экс жетекчи катарында айтса, аябагандай каттуу чууга учурап кетет. Бул караңыз. Украина менен Россия кызыкчылыгы дал келбей калганда газын токтотуп атабы? Токтотуп атат. Украина бүгүнкү күндө ошол эле Россиянын газын айландырып келип Норвегия аркылуу алып атат. Эгерде кыргыздын маңдайына ошол мүмкүнчүлүктөрдү жазып койгон болсо, биздин бале кыргыз милицияларынын да бале. Эмнеге? Алар жолду тосуп койгон болсо, биз ызылдап жетип барабыз. А эгер бизден 4 бала чыгып жолду тосуп койгон болсо, жолду тоскондугу үчүн административдик жаза. Айван болдук да биз. Биз өз кызыкчылыгыбызды, өзүбүздүн элибизге өзүбүз кордук көрсөткөн бийлик болдук да. Азыр айтып атпайбы? Көздөр одарылып кетип баратпайбы? Бийликти неге жамандайсыз деп. Чоң атаң болсо дагы айтам мен ошол бийлигин. Чоң атаң эмес, чоң энең болсо дагы айтам. Бул бийлик элге пайда алып келүүчү бийлик эмес. Биз канчалык бул бийликти көпкө чыдаган болсок, Кыргызстандын кызыкчылыгы ошончолук четке кетет. Бул бийлик мына 6 жылдан бери айтып келдиңер. Аябай сонун жашап калдык, жыргап калдык деп. Мына мен силерге статистиканы гана көрсөтүп бердим. Ошон үчүн үмүт. Сага окшогон жигиттер Кудай колдосун. Көпкө жаша. Биздин колубузда мүмкүнчүлүк бар. Мына кезинде билесиздерби? Борис Иванович Силаев деген болгон. Биринчи вице-премьер болуп, ошол Борис Иванович Силаев Кировдагы бир гана суу сактагычты кичине тосуп койду эле, жаап койду эле. Бүт келишимдерге келишти го. Келет экен го болсо. Ошон үчүн бизде сөлбүрөгөн, баягындай үзүлүп кетчү болгон азаматтар эмес, болсо боло тургандай азаматтар керек. Мына отко күйүп, сууга тоңуп чыккан ер азаматтарыбыз бар деп атпайбы? Десем сурап атпайбы? Кимдерди айта аласыз депчи. Толтура, эгерде ошолорду көрбөй аткан болсоңор, көзүңөр сокур болуп калган деп атам мен. Ошол жерде маселени чечип, мына айылдык кеңештин депутаты айтты го, областка орун басар кылып бердиңиз, ал эч нерсени түшүнбөйт деп айтып атат. А башка областтын жетекчилери бирдемени түшүнөбү? Карап көрбөйсүңөрбү? Келген жолун, топтогон тажрыйбасын. Ошондуктан ушундай сүйлөтүп коесуңар дагы мени. Кечекинде шайлоолор болгондо ошол биздин кошуна мамлекеттер дагы биздин кыргыздын моундай жигиттерине, кыздарына тыйын берет. Каралатуу үчүн. Анан келип алып көздөрүн тостойтуп, оодарылып алып отуруп сүйлөй берет бул нерселерди. Чоң атасын мен өлтүргөндөй кылып. Чыныгы абалды айтпайт мамлекеттик мекемелерде маалымат беретчи. Анан тилекке каршы 16 сентябрда өмүр кыйылды. Анан сырткары аскер кызматкерлеринин абалдары да оор болуп атат да, октон жабыркап. Анан ошол маалыматтарды бурмалагандар, андан тышкары тиешелүү, ушул абалга тиешелүү болуп турган кызматкерлер жоопко тартылыш керекпи сиздин пикириңизде? Сөзсүз түрдө тартылыш керек. Кечээ мына жогорку кеңештин депутаты Карамат деген айым жакшы маселе көтөрдү. Биз ушул маселени көтөргөндө эмне үчүн абал тынч, бардыгы жакшы, көзөмөлдө турабыз деп убада ушундай айткансыңар деп өкмөткө айтты. Ошол маалымат бергендерди жоопко тартылсын деген маселени койду. Мен жөнөкөй, могул баламдай жөнөкөй жаранмын. Депутат койду ошол маселени. Койсун, бүгүн угушат. Ким абал тынч деп айтып келди? Эгерде Мадумаров барган болсо, 10-чу бөлүмү калбай, УВДсы калбай, артынан узылдап, чуулдап машиналар менен кууп жүрүшөт. Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта. А эмне үчүн азыр мына Алтынай айым айткандай, 14-чү сентябрда аскердик техникалар баары жылып баштаган болсо, ошону айтпаган, ошону көрбөгөн, ошону билбеген жөнөкөй эле бир кыргыз жигит ошону тартып, моолор бирдемеге даярданып атат деп жазып атат, айтып атат. Ошону даярданып атканын билип туруп, УВДсы дагы, КМБсы, МВДсы бардыгы билип туруп ошону чара көрбөгөндөн кийин жоопкерчиликке тартылышы керек. Бул жака чейин келишти го. Бишкекке чейин келип коңгуроо какты.
Коңгуроо какса тескерисинче баягы ууру десе уурун өзү ээсин жыгаттуу болуп атат да. Ошолор келип кулак кагып койгондугу үчүн суракта экен. Могу жигит айткандай, улут аралык кагылыш ынтымакты сенин маңдайыңа жазганмы кыргыз? Башкалары милдеттүү эмеспи ынтымакты кармаганга? Биз көрүнгөн жерге барып, кайсыл жерде эки мамлекеттин ортосунда дарыя аккан болсо достук. Кайсыл жерде эки элдин ортосунда көпүрө курулган болсо достук. Кайсыл жерде айыл пайда болгон болсо достук. Достукту кыргыздын маңдайына жаздыбы? Же башкаларда түшүнүк жок кандай достук деген? Эйиңер менен болгон жигиттер. Сиз тукуруп аткан жоксузбу? Сиз антып аткан жоксузбу? Сен эмнеге даярдап атасың кишини? Эмнеге мындай бир жем таштаган атасың? Ошо сага окшогондор аттуушулардычы. Булар кыргызды мамлекет болуп калсын деп атат. Мына ушул кишинин аркасынан жазгандан бүт баары кыргыздар жазды. Мектепке сен дипломатиядан айланып кетесиң, билим. Түшүнбөйсүң сен дипломатияны. Түшүнбөйсүң сен. Адаханада 24 жашындачы келип алып турупчу баягы мамлекеттик кызматтагы ар бир адамдын кайсы функционалдык милдеттери бар экенин түшүнбөй атам. Албетте тукурулуп келген адамдар да. 30 жыл айткан сөзү менен келген адам. Дагы 30 жыл өмүр сүрөсүң, балам. 30 жыл, 35 жыл, 31 жыл өмүр сүрсөң, менин жашыма келесиң. 31 жыл. Балам, айланайын. Кыргызда жакшы сөз бар. Назар деген. Назардан калбагын.